мародерлор жана мас кишилер абдан терс кабар алышып биздин балдарга кол салып жатышты. Бирок биз провокацияга бердирбей, тынччылык түрдө чечүүгө аракет этип жаттык. 6 октябрда митингчилер ак үйдү басып алгандан кийин Бишкекте башаламандык орноп, мыйзамсыздык өкүм сүрүүдө. Саясатчылар кызмат бөлүшү менен алек болуп жатканда карапайым эл коргоосуз калып, шаар көчөлөрүндө криминал, каракчылар, мародерлор үчүн болуп көрбөгөндөй шарт түзүлгөндөй. Мына ушундай башаламандыкта эл мүлкүн сактап калууга айрым укук коргоо кызматкерлери менен бирге элдик кошуундар да киришти. Бишкекти талоончулардан коргоого ат көтөргүч салым кошуп жаткандардын бири Патриот элдик кошуундар биримдиги. Патриот уюму биринчи революциядан баштап көптөн бери түзүлүп келатат, опыт бар, ошондуктан бул биздин тренажерный зал болчу. Бул арендадагы помещение, биз муну өз иштетчибиз, биздин председатель Тербишев Данияр арендатору болуп иштетүүчү болот. Биз экөөбүз дос катары чечим кылып, Бишкекке элге жардам берүүнү бул жерде бошотуп, штаб кылып 2 күндөн бери иштеп жатабыз. Мына ушул штабтан элдик кошуун көзөмөлдөнөт. Шаарды бир нече бөлүккө бөлүп, коопсуздукту сактап жаткан ыктыярчыларга керек учурда кошумча адамдар жөнөтүлүп, муктаж болгон учурда тамак аш жеткирилет. Мындан сырткары катарга кошулгандарды кабыл алуу, алардын адистигине, тажрыйбасына карап керектүү топко бөлүү, коргоого муктаж адамдардан келген чалууларга жооп берүү, ал жака ыктыярчылар жөнөтүү иши дал ушул жерде жүргүзүлөт. Бул деген киребичтикте биздин регистрационный стенд жана биздин колл-центр 2-ден 1-де болуп эсептелет. Биякта иштеп жаткан биздин жараныбыз Максим. Бул биздин регистрация жана аналитиканын специалисти болуп эсептелет. Бул волонтер, ыраазычылык билдиребиз. 2 күндөн бери, 2 суткадан бери өзү иштеп жатат. Бир да тыйын төлөнбөй өз волонтерлук. Колл-центрде эң негизги 3 адам иштейт. Эң 3 адам, бирок ар бир номерде ар бир кишинин аракеттенебиз, бирок чалуулар көп. Телефонду улам зарядкадан туруп эле жооп бергенге туура келет да. Бул жерде экинчиден бул регистрационный стенд болуп эсептелет. Регистрация өткөндөн кийин тигил жерде бизде зал ожидания. Ал эми бул күтүү залында жаңы келген ыктыярчылар даярдыктан өтүп, керектүү кеңешмелер жүргүзүлөт. Ыктыярчылардын катарын ар кандай курактагы адамдар толуктап жатат. Аялдар штабтагы уюштуруу иштери менен алектенсе, эркектер көчөдөгү башаламандыкты басууга чыгууда. Арасында аскер кызматынын, укук коргоо түзүмдөрүнүн ардагерлери да бар. Алар башаламандыкты токтотуу, талоончулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү, агрессивдүү топторду таркатуу боюнча өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Элдик кошуунду тамак аш менен камсыздоо боюнча координатор Бишкекте окуу жайларынын биринин студенти Айжан Абакирова. Ал пандемия учурунда да муктаждарга тамак аш жеткирүүдө ыктыярчы болуп иш алып барган. Кайдыгер карабаган жарандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Азыр бизге ысык тамактарды, суу, эмне керек болсо бүт баардыгын уюштуруп берип жаткан жарандарыбызга чоң ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Бизде жарандык активисттер ар кандай эле кафе, ресторандар, ассоциация ресторандар, волонтердук организациялар жөнөкөй гана карапайым эле каржылап жатат. Азыр бизде банк, азыр бизде көптөгөн списоктор бар. Бул видеону тартып жатканда да элдик кошуунга тамак аш ташыгандардын саны арбып жаткандыгына күбө болдук. Аламедин району Байтик айылынан келгенбиз. Аякта деген бир ошо биздин бир көчөбүздөгүлөр чогулуп, акча каражат чогултуп, ким канча эч кимди кыйнаган жокпуз. Баары эле өз ыктыярлары менен беришти бизге. Ошо акчага биз чогултуп эле ушул балдарга ысык тамак жасап берүүнү чечтик. Ошон үчүн ушундай кылып келдик. Кечеки күн оор күн болуп атат бүгүн деле. Кечеде оор күн болду, анан кийин бири-бирибизге жардам берели. Жакта алыттан келгендер бар, колдогондор бар бирин-бирин. Ошол үчүн анча-мынча болсо өзүбүздүн салымыбызды кошуп эмет берели деген эле ниет менен келдик. Автомобиль сиз айдап жүрөсүз? Машинени сиз айдап жүрөсүз? Мен айдап келдим, өзүмдүн машинем болчу, иштеп жүргөм, анан жумуштан чыгып. Кичине анча-мынча болсо кичине салымымды кошуп, кичине жардамымды берейин деген ниет менен эле келдик баарыбыз. Элдик кошуунда башында 300-400 эле адам болсо, учурда алар 3000ге чукулдаган. Бирок алар катарына дагы башка ыктыярчыларды кошулууга чакырат. Себеби Бизде чалуулар абдан көп. Эл ар кандай. Бир 5 кишини көрсө, киши коркуп, бияктан тоюн тополоң болот деп киши бизге чалышат. Алдабайын бир 600-700 дезинформация звонок келди. Eski videolar taratıldı. Bu жақта бирөөнү сабап атат, бирөөнү өлтүрүп атат, келгиле үйдү тонуп атат дегендер көп болду абдан. Дезинформация биздин группага кирип, бизди туура эмес жолго багытка салгандар да көп болду. Провокация алдырбаш үчүн биз тактап
ар кайсы өзүбүздүн ички системаны ойлоп таап ошо менен иштеп жатабыз. Белгилей кетсек, ар кандай тоскоолдуктарга карабай элдик кошуундун мүчөлөрү бир эле түндө бир нече мамлекеттик жана жеке менчик жайларды талоончулардан коргоп калышкан. Дружинники, подтягивайтесь в ФЦ-центр. ГРСке кол салуу деген угулду. ГРСтин биздин жарандардын ички информациясы жоголуп алынып, башка күчтөргө кетпеш үчүн барып коргоого аракет кылдык. Ага коргоп калдык. Аю грант тарапка бардык, ошол жерде карадык. Андан кийин ВФ-центрге бардык. ВФ-центрден аякта да жергиликтүү тургундар да чыгып беришти. Аларга да чоң ыраазычылык. Анткени биздин жалгыз күчүбүз жетпейт болчу. Биз азбыз, бирок Бишкекте коргоого биздин күчүбүз жалгыз жетпейт. Биз элдик кошуунун көчөдөгү башаламандык токтотуу ишин чагылдыра алган жокпуз. Себеби ошол учурда талоончулар видео камераны көрүп, агрессивдүү аракеттер менен жаңжал чыгарып жаткандыгын айтышты. Элдик кошуун кырдаалда алар менен журналисттердин катышуусу жок, сүйлөшүп жөнгө салды.